Halas, 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 har баледен қалас. Ош шаарында белгиленген Ноорус майрамы алгач жаңы Кыргызстан тасмасын көрсөтүү менен башталып, андан соң майрамдын мааниси, табият менен адамдын ортосундагы шайкештиктин маанилүүлүгү, ошондой эле жаңылануу жана кайра жаралуу жөнүндө театрлаштырылган оюн зоо коюлду. Түштүк борбор саналган Ордолу Ош шаарындагы майрамдык саамалыкка президент Садыр Жапаров да ортоктош болуп, Ноорузду Оштун эли менен тосту. Оштогу борбордук аянтта белгиленген майрамдык салтанатта жалпы кыргыз элин нурун төккөн жаз майрамы менен куттуктады. Анда мамлекет башчысы өз сөзүндө Ноорус майрамы быйыл ыйык Рамазан айына туш келгенин, андыктан жаратканга тобо келтирип, жамы журтубуз жан дүйнөсүн арулантып, жалпы Кыргызстандын жаркын келечегине кам көрөлү деди. Аны менен катар президент Ноорус байыртадан бери жаңыланууну, биримдикти жана жакшы башталыштарды символдоштурарын белгиледи. Күн менен түн теңелген Ноорус күнү эл журттун амандыгын, мал жандын эсендигин, тынычтыкты тилеп, ырыскынын, токчулуктун майрамы катары карап, берекелүү күздө мол түшүм берүүнү жараткандан суранышкан. Бүгүн мен мына ушундай аталар салтын улап, айланасы көрккө бөлөнгөн, береке куту төгүлгөн Ордолу Ош шаарынан жалпы кыргызстандыктарды дүйнөнүн булуң бурчунда болсо да ар дайым жүрөгү мекендеп соккон мекендештеримди бүгүнкү Ноорус майрамы менен чын дилимден куттуктап, жамы журтума молчулук, ыйман ынсап, акыл парасат, ырыскы, береке тилеймин. Ноорус майрамыңыздар менен кутман элим. Ошондой эле өлкө башчы өз сөзүндө Ош шаарынын тарыхый маанисин баса белгилеп, Улуу Жибек жолунда жайгашкан бул байыркы шаар ар дайым маданияттын, сооданын жана эл аралык байланыштардын борбору болуп келгенин эске салып, ага ылайык шаар көп улуттуу элибизде ынтымак байырлаган баалуулуктарынан алыстабастан, учурда ар багытта өнүгүү жолунда баратканын айтты. Аны менен катар президент коңшу мамлекеттер менен такталган чек ара маселелери боюнча биротоло чекит коюуга мүмкүн болгонуна токтолуп, аны менен катар Кыргыз Тажик чек арасын тактоодо көчүүгө туура келген Баткен аймагынын тургундарына мамлекет заманбап үйлөрдү салып берерин убадалады. Албетте ата-бабаларыбыздан бери медер тутуп мекендеген айрым жерлерибизди алмашуу оңойго турган жок. Ошентсе да эки мамлекеттин чек араны тактоо боюнча өкүлдөрү эки жактын кызыкчылыктарын ортого салып, талашып тартышып кызыл чеке болуп олтуруп, акыры Кыргыз-Тажик чек ара сызыгы такталып өттү. Чек араларыбыздын толук такталышы Кыргызстандын көз карандысыздыгы менен бүтүндүгү чыңдалгандыгын айгинелеп турат. Кудай буюрса 31 март күнү Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан 3 мамлекеттин чек аралары кесилишкен жерде 3 өлкөнүн президенттери жолугушуп, ноталар менен алмашабыз жана 3 өлкө биргелешкен декларацияга кол коюшуп, түбөлүк достук, түбөлүк ынак коңшулук мамилелерди бекемдейбиз. Мындан сырткары Садыр Жапаров Ош шаарында Ноорус майрамына карата куттуктоо сөзүн сүйлөп жатып, 12 жылдык билим берүү боюнча маселеге да учкай токтоло кетти. Ал дүйнөнүн 150дөн ашуун өнүккөн өлкөсү бул система менен билим берип, артыкчылыгын тастыктап келгенин билдирди. Тагыраагы өлкө башчы билим берүү маселелерине өзгөчө көңүл буруп, Кыргызстан дүйнөлүк стандарттарга жооп берген жана жаштардын өнүгүүсүнө кеңири мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылган 12 жылдык окутуу системасын киргизүүгө умтулуп жатканын айтты. Коомубузда сөз болуп жаткан 12 жылдык билим берүүнүн артыкчылыктарына учкай токтоло кетейин. Артка кылчайып, тарыхка көз чаптырсак, 3 жылдык, 8 жылдык, 10 жылдык жана 11 жылдык билим берүү системаларын башыбыздан өткөргөн экенбиз. Азыр болсо дүйнө тынымсыз күн сайын өзгөрүү жолунда. Дүйнө жүзү боюнча өнүккөн 150дөн ашуун өлкөдө заман талабына ылайык 12 жылдык билим берүү системасы аркылуу окутуунун мазмуну, билим берүүнүн ыкмалары кирген. Мурдагыдай түшүнсө түшүнбөсө дагы эрежелерди жаттоону таштап, алып жаткан билимин турмушта пайдаланууга, кесипке эрте багыт берүүгө басым жасалууда. Дагы бир топ өзгөчөлүктөр менен 12 жылдык окуу системасы алгылыктуу деп табылып, ийгиликтерди жаратууда. Мындай шартта биз дүйнө баскан жолго багыт алышыбыз керек деп эсептеймин. Алгач анын күнгөй тескейлерин талкуулап, максат милдеттерин аныктап алдык, тиешелүү жоболорду бекиттик. Ошентип биз дүйнө агымынан калбоого далалат кылып жатабыз. Ансыз деле технология жагынан алганда айрым өлкөлөргө салыштырмалуу биз 100 жылга арттабыз.
Аны менен катар президент 2025 жылы Кыргызстанда 128 ишкана ишке берилерин жар салды. Мамлекет башчынын айтымында тизмеге Жалал Абад, Ош жана Нарын облустарында курулуп жаткан жаңы ГЭСтер, чүйдөгү жаңы логистикалык борбор, республика боюнча курулуш материалдарын чыгарган ишканалар, Бишкектеги Заманбап автобекет менен жаңы Ош базары кирет. Белгилей кетсек, президент кечээ Баткен облусуна иш сапар менен барып, кыргыз-тажик чегарасы такталганына токтолуп, көчүүгө туура келген баткендиктерди мамлекет көңүл сыртында калтырбай турганын убадалаган. Ошондой эле өлкө башчы Баткен шаарындагы Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жаңы окуу дарылоо жана илимий комплексин жана өлкө боюнча онлайн режиминде 15 социалдык объекттерди ачкан. Мирлан Маматалиев, Алина Жапаркулова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ.